Саламатсыздарбы? Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында исламдын баалуулуктары тууралуу сөз кылабыз. Коногубуз Мухаммед пайгамбардын урпагы, тарыхчы, жарандык авиациянын учкучу, жазуучу, Куран жана Сунна боюнча адис Шейх Мухаммед Хасан Акил Аль-Шариф мырза. Саламатсызбы? Көрсөтүүнү Кылычбек Мырзалиев алып барам. Алгач коногубуз тууралуу учкай маалымат. Мухаммед Хасан Акил Аль-Шариф 1988 жылы Сауд Аравиянын Эр-Рияд шаарындагы Имам Мухаммед ибн Сауд университетин аяктаган. 1992 жылы Мекке шаарындагы Умул-Кура университетинин диндин негиздери факультетин бүтүргөн. 1996 жылы ушул эле университетте докторлукту жактаган. Исламдагы залкар окумуштуулар китебинин автору, тарыхчы, жарандык авиациянын учкучу. Мухаммед мырза, алгач исламдагы баалуулуктар тууралуу сөз кылсак, ислам эмнеси менен баалуу, ушул баалуулуктарды кантип жайылтабыз, кантип сактап калабыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, салату вассаламу ала расулиллах. Райымды Аллах аты менен баштайм. Мен ЛТРдеги кызматкерлердин баарына ыраазылык билдирем. Мына ушул мүмкүнчүлүктү мага беришкендиги үчүн. Эң негизги исламда толуктук бул ислам толук дин экендигинде турат. Адамдын бардык жашоосунун областын өзүнө камтып алат. Адам диний ишенимдери, дүйнө таанымдары, саясаты болсун, экономикасы болсун, рекламалык, массалык маалымат каражаттары болсун, социалдык маселе болсун, ошонун баарын камтыйт. Андай эле ошо өлкөнүн сырткы ички саясаттарынын бардыгын ичине камтып алат. Ошондой эле жакшы адеп ахлактар менен кантип адеп ахлактуу болуш керек, канткенде өзүбүздүн бир туугандарга туура дин жеткире алабыз деген маселени айтып, адамдардын бардыгына толук бактылуулукту сунуш кыла турган дин болгондугу үчүн муну биз толук дин деп билебиз. Анткени бул дини жөнөкөн Аллах Таала өзү адамды жаратканда канткенде бактылуу болот деген суроого жоопту өзүнүн динине коюп койгон. Рахмат. Сиздерде салттуу жана салттуу эмес ислам деген түшүнүктөр барбы? لا شك موجود لأن مسألة اتخاذ الإسلام عادات وتقاليد خطأ وخطأ كبير يقع فيه كثير من المسلمين. Албетте бул түшүнүк бизде дагы бар, бирок кээде исламды үрп-адат катары кабыл алып калган бул туура эмес. كثير من هذا، لكن اليوم الحمد لله بعد الصحة وبعد معرفة الناس الإسلام أصبحوا يعتنقونه عقيدة وعبادة أكثر من كونه عادة. Илим алуусу, кызыгуусу менен силердин өлкөңөр сыяктуу эле бизде дагы адамдар үрп-адаттардан исламдын башка экенин айтып атат. Бирок сиз айтып аткан салттуу ислам деген түшүнүк бул ошол илгертен ата-бабаларыбыз кармап келген таза жана турук ислам деген туюндурат. Ал эми кээ бир адамдар салттуу ислам дегенде үрп-адат менен аралашып кеткен ислам деген албетте бул туура эмес. المشكلة في اتخاذ الإسلام عادة أنه يمكن بعد ذلك التخلي عنه إذا تغيرت العوائد وتغيرت الأحوال. هذه المشكلة. Андан сырткары исламды адат катары кабыл алып калган учурда бул адаттардан баш тартууга туура келген, ошону менен бирге эле динден дагы баш тартууга алып келип калуусу мүмкүн болгондуктан исламды адат катары эмес дин катары кабылдануу бул албетте жакшы деп айтат элем мен. Исламда мазхаб деген түшүнүк бар. Ушул мазхабтардын айырмачылыгы, окшоштуктары эмнеде? Мисалга бир мазхабты тутунуу менен мусулман баласы пайгамбарыбыз негиздеген исламдын баалуулуктарын өзүбүздөн алыстатып албайбызбы? Саллаллаху алейхи ва саллям. Al-madahib hiya madaris لفهم الدين. Мазхабтар булар мектептер, бул динди түшүнүү үчүн болгон мектеп деп түшүндүрүлөт. عندنا كتاب وعندنا سنة. Бизде Куран жана хадистер бар. العلماء الذين فهموا الكتاب والسنة كونوا مدارس لهذا الفهم. Китеп Куран-ы Каримди жана пайгамбардын осуяттарын түшүнгөн аалымдар булар ошондон мектептерди бизге негиздеп беришкен. وأصبح اسم هذه المدارس المذاهب. Ошол мектептердин аттары кийинчерээк мазхабтар, жолдорду аталып калды. فالإنسان لو دخل هذه المدرسة أو هذه المدرسة أو هذه المدرسة لا بأس إن شاء الله. Исламдагы этибарга алынган мазхабтардын бирин кармана турган болсо, бул мына ушул чыныгы туура жолду карманган деп эсептелинет. Сиздерде негизги ушул Сауд Аравия королдугунда ошол жерди жердегендер кайсыл мазхабты карманышат? المذهب الحنبلي في مملكة لكن بدون تعصب. يعني العلماء يعتنقون مذهب الحنبلي لكن لو وجدوا الحق في غيره يتبعونه. Бирок ошол эле учурда башка мазхабтарга деген жек көрүү деген жок. Бизде ошол Ахлы Сүннада 4 мазхабтын бардыгын жакшы көрүшөт, урматташат, бирок биздеги негизги аалымдарыбыз карманган мазхаб бул Хамбали мазхабы. Башка мазхабтарга да урмат менен мамиле кылуу менен биргеликте.
Ислам динин тутунган өлкөлөрдөгү аялдардын укугу тууралуу көптөгөн сөздөр, пикирлер айтылып келет. Мисалы, аялдардын үй бүлөдөгү, коомдогу орду тууралуу кептер да, аялдардын укугу чектелген деген кептерди дагы угуп келебиз. Мусулман аялдардын укуктары тууралуу түшүндүрүп берсеңиз. Ислам чындыгында бул улуу дин, аялдын укуктарынын бардыгын урматсын ордуна койгон дин деп айтсак туура болот. Кээде ошол аялдын укугу дегенде биз батыштын үлгүсү менен, америкалык бир модель менен карап туруп, ошону менен аялдарга туура эмес көз карашта карап алабыз. عندنا منظارنا الخاص منظار الإسلام. Биз өзүбүздө өзгөчө көз карашка ээбиз, мусулман көз карашы, ислам көз карашы менен аялдарга бөлөкчө бир көз караш менен карайбыз. يعني الغرب مثلا يقول Мисалы үчүн шарият эске албай туруп караган күндө деле батышта аялга аял үйлөнсө болот деген сөз айтат. Ошол эле учурда эркекке экинчи аялы турмушка чыгып атканды аялга болгон зулумду катары көрүшөт. Демек ошол бунун өзү шариаттан албаганда деле акыл эстен алып караганда акылга сыйбаган түшүнүк болуп калат. الغرب ينظر إلى عري المرأة على أنه ثقافة. Батыштын көз карашын алып караганда аялдарды жылаңачтоо, алар жылаңач кийимдер менен кийгизип ары бери бастыруу маданият деп эсептелсе, биздин көз карашыбызда аялды жылаңачтоо бул аялдын уяттуулугун кетирүү, аялды бир адам катары эмес, бир адамдан башка бир нерсе катары, бир оюнчу катары кароо менен балынат деп айтар элек. مثال أخير الإسلام ينظر إلى المرأة على أنها أعظم وظيفة عندها هي تربية أولادها والعناية ببيتها. Исламда аял киши эң негизги милдети бул инсаният тарбиялоо, бул балдарды тарбиялоо, келечек мунду тарбиялоо эсептелет дагы, анан үй ичиндеги мамилени жөнгө салуу эсептелип, андан сырткары убакыт бош болгондо сырттагы аялга таандык кээ бир иштерди аялдын урматы бузулбастан туруп, сынбастан туруп иштөөгө эсептелет. Ал эми батышта мына ушул нерсени артта калганды караңгылык деп эсептеп, аялды бардык жерге аралаштырып, ошону менен бирге аялга урматсыздык менен мамиле кылат. Биз муну аялга болгон урматсыздык, аялга болгон сыйдын жоктугу деп баалайт элек. Жалпы дүйнөлүк коомчулукта ислам деселе сепаратисттер менен террорчуларды кабылдаган түшүнүк пайда болду. Анткени араб өлкөлөрүндө болуп жаткан окуяларды көрүп угуп жүрөбүз. Деги эле ислам менен террорчуларды байланыштырууга негиз барбы? ديننا دين الوسطية. Биздин динибиз ортолуктун дини, биздин динибиз байыстуулуктун дини, чектен чыгып кеткендердин дагы дини эмес, ошондой эле марага жетпей калгандардын дини эмес. Кээ бир адамдар бар, динден чектен чыгып ушундай террордук актларга чейин барса, ал эми кээ бир адамдар бар, ошол диндин негизги өкүмдөрүн аткарбастан туруп эле жөн эле оозу менен мусулман болгусу келип алгандар бар. Чындыгында биздин динибиз ортолукту карманган дин. والغرب هو الذي عرض على الناس مفهوم الإرهاب. Терроризм деген түшүнүктү батыш бизге киргизди. Айтор ошол түшүнүк менен өзүнө жакпаган адамдарды экрандан чыгарып, өзүнө жаккан адамдарды киргизип, айтор ошону менен кээ бир максаттарга жетүү үчүн айтылган бул түшүнүк, террор деген түшүнүк. Азыркы күнгө чейин кээде террор деген түшүнүктү тап аныктап айтып бере турган аныктаманын өзү дагы кээде аныктоого кыйын болуп калган көрүнүш. انظر ماذا صنع الغرب. أباد أكثر من مليون في العراق. Эми азыр биз террор деп турган болсок, мисалы үчүн Афганистанда миллиондон ашык адам кырылды, андан сырткары Иракта кырылып атат, азыркы күндө Сирияда болуп атат. Айтор ушундай көптөгөн мамлекеттерде адамдардын каны төгүлүп атканда, демек ошону төгүп аткан адамдар террор болуш керекпи же каны төгүлүп аткан бейгүнөө адамдар террор болуш керекпи? Эгерде сиздин сурооңузда азыркы жанагы ислам мамлекети деп айтылган мамлекет тууралуу ниет кылып турган болсоңуз, албетте бул исламга таандыгы жок, тиешеси жок. Бул исламдын баалуулуктарына туура келбеген көрүнүш. Албетте биз муну дагы ошол мусулмандарды кайсы бир деңгээлде коркутуп үркүтүү үчүн батыштан түзүлгөн проект катары баалайбыз дагы. Бирок мусулман аалымдардын көз карашын алып караганда эч бир мусулманчылыкка, исламга, көөнө исламга, туура келбеген бир туура эмес жорук катары баалайбыз. Айрым жарандарыбыз, анын ичинде Кыргызстандын жарандары дагы ушул экстремисттик маанайдагы диний уюмдардын үгүттөөсүнө азгырылып, кала берсе үй бүлөсүн, жаш балдарын ээрчитип согушка аттанып жаткан фактылар кездешип жатат. Аны айтып деп келебиз. Ошол эле кезде күч органдары тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Ошол негизинен мусулман өлкөлөрүнүн кызыкчылыгын коргоого баратабыз, жихадка үндөдү, биз ошого азгырылдык деп ошол жактан келгендер дагы кептерин айтып атат да. Ушундай жарандар согушка аттанып пенденин өмүрүн кыйышы исламда кантип алынат? Жихадтын чыныгы мааниси, максаты эмнеде? الجهاد هذا الدين نزل من عند الله سبحانه وتعالى. Ислам деген бул Аллах Тааланын бизге жиберген дини, дин толук дин. Мен мисалы үчүн бир кеп айта турган болсом, мындан бир канча кылымдар же бир канча ондогон жылдар илгери эч кандай бир мындай бир байланыша турган транспорттор, азыркыдай массалык маалымат каражаттары кем болгон убакытка бир аз кайрылгым келет. فنقول للحاكم Ал убакта телевизор деген жок, сиздердин мына элтер сыяктуу каналдар жок болгон себептен биз
туура динди, акыйкат, адилеттүүлүктү, тууралыкты, адамдардын сөз эркиндигин, адамдардын жашоо эркиндигин жеткирүү максатында ислам деген адилеттин жеткирели деп биз падышадан сурайбыз. Ошол мамлекет эгерде уруксат бере турган болсо кирип даават кылабыз. Эгерде алар тыйып, адамдарды зордук кылып, зомбулук кылып, адамдарга бир мындай бир жабыр кылып аткан учур болуп аткан учурда, анда биз адамдардын кордугунан куткарып алуу максатында ошолорду сырттан коргоп турган аскерлерге чабуул жасаганга болот. Бул деген сөз адамдардын кулдугунан эркиндикке чыгаруу, адамдарды жарыкка чыгаруу, адамдардын эркиндигин колуна берүү деген саясатта гана болуп келет. Андан сырткаркы жихат деген бир маселе, бул мамлекеттүүлүгүнө, эгемендүүлүгүнө, ошолордун келечектеги бир суверенттүү сакталуусуна туура бир акыйкат доордо мусулман өлкөдө жашап атканда ошого каршылык бере турган болсо, анда ошолорго каршы чыгууну дагы биз жихат деп түшүнөбүз. Бирок бүгүнкү күндөгү ислам мамлекет деп айтып аткан топтун жихат деп аткандыгын биз эч качан жихат деп эсептей албайбыз. Мухаммед мырза, ушул сөздү улай эле ушул азгырыктарга азгырылып, ушу согуш талаасына кетип жаткан жарандарга кандай кайрылууларды жасайт элеңиз? اولا ليس في قرغيزيا فقط، فبالكثير من بلاد الاسلام انخدعوا بداعش. Биринчи маселе бул ислам мамлекетине кыргызстандыктар эле эмес, көптөгөн ислам өлкөлөрүнүн жаштары алданып калып атышат. عندهم وسائل إعلامية ضخمة في الفيسبوك وتويتر يخاطبون Алардын Фейсбукта, Твиттерде булардын маалымат каражаттары өтө күчтүү болуп, адамдардын мээлерин айландырып койгонго күжүрмөн аракеттерди көрүп жатышат. وثانيا هم يعملون بمعزل عن علماء الأمة الشرعيين. Ошондой эле алардын кылып аткан ишинде биз бир дагы шариятты билген, дин чыныгы диний аалымдарынан бир дагы адамды алар сабынан көргөн жокпуз. Алар эч качан бир диний аалымдардын, чыныгы муфтийлердин пикирлерине таянышкан жери жок. Эгер ошолордун таянып аткан, фатва берип аткан, буларга бир өкүм жүргүзүп аткан адамдарды карай турган болсок, жаш гана жигиттер болуп, анан кээ бирлерин аалым деп эсептеген күндө дагы алардын илими чектелүү болуп, сабатсыз болуп аткандыгы бизди өтө өкүндүрөт. Ислам мамлекет деп айтып аткан жердеги жихат чыныгы жихат эмес, балким чыныгы жихат боло турган, чыныгы адамгерчилүүлүк, чыныгы бир ислам деген түшүнүккө каршы бир түшүнүк, балким ошол исламдагы жихат дегенге теңирден тескери кап каршы болгон бир түшүнүк катары баалайт элек. Дүйнө жүзүндөгү бардык сөз эти барган аалымдардын бардыгы азыркы ислам мамлекет деп курулган мамлекеттин туура эмес экендигин, аларга алданбоо керек экендигин, алар менен баруу туура эмес экендигин, аларга жардам берүү дал күнөө экендигин баса белгилеп айтат. Мен дагы мына ошол аалымдарыбыздын сөзүн жеткирүү катарында айта турганым, ага ишенбегил, аларга жардам берүү бул күнөө балким исламдын, мусулмандын пайдасына эмес, балким исламдын, исламияттын, инсанияттын, бүтүндөй адамзаттын зыянына, адамдардын каргыш алып келе турган туура эмес проблемага баш салуулар деп айтат элем. Ага мен алданбагыла, силер өзүңөрдөгү аалымдарды уккула деп мен осуят берер элем. Мен айтар элем, силердин Кыргызстанда Азирети муфти Абдушукур ажы жана башка көптөгөн аалымдар бар. Ошол аалымдардын сөздөрүн уксаңыздар, албетте булар сиздерге туура исламды көрсөтүп, туура багытын берет. Анан өзүңөр таанып алган, билбеген, интернет нар жагына бекинип алган адамдардын сөзүн уга турган болсоңор, анда дашып кетесиңер. Расмий муфтият, ошол жердеги сөз этибарга алынган, адамдардын бардыгы билген, эч кимге жашыруун эмес болгон өзүңөрдүн белгилүү аалымдарыңардын сөзүн уксаңар адашпайсыңар деп айтар элем. Азыркы учурда ислам аалымдарынын көпчүлүгү азыркы ислам мамлекетте куруп аткан өлкөнүн турушуна, ошолордун кылып аткан ишине эч качан ыраазылык берген жок, дайыма буларга каршылык көрсөтүп келүүдө. Кыргызстандык жана башка мусулман жаштарынын бардыгы ошол жерге ислам үчүн же жихад үчүн деп баргандыгы бул таптакыр туура эмес, жөн гана алданып жатышат деп мен ачык айтар элем. Кудай үчүн гана дайыма чын айткан аалымдарыбыздын дээрлик бардыгы бир ооздан айтышат, азыркы ислам мамлекет деп куруп аткан система туура эмес, исламга төп келбеген көрүнүш, ага барууга болбойт, ага жардам берүүгө болбойт деп ачык айткандыгын мен ачык айтып бере алат элем азыр. Улуттардын кызыкчылыгы, ошондой эле ислам дини туурасында сөз кылсак, мисалы кыргыздардын ислам динин кабылдагандыгына 14 кылымга чукулдап калды. Калыстык үчүн айтып коюш керек, акыркы жылдары араб өлкөлөрүнүн калкынын кийимин кийип, улуттук кийимдерден баш тарткан жарандарыбызды кезиктирип жатабыз. Мындан улам ислам арабташтырат экен деген ойда айтыла баштады да. Момо мусулмандардын улуттук кийимден баш тартып жатышын аалым катары сиз кандай баалайсыз? الإسلام ليس عنده لباس محدد. Ислам эч убакта бир адамга мындай кийим кийиш керек, исламдын кийими мындай болуш керек деп бир улуттун кийимин таңуулаган эмес. Ар бир улут өзүнүн кийимин кийип мусулман болсо болот, бирок ошол эле учурда исламда ошол ар бир өзү улуттун кийимин кийип, бирок ошонун шарттары бар. Мисалы үчүн кенен кийим болуш керек, аялдардын кийими жең узун, этек узун болуш керек. Мисалы үчүн сиз кийип турган костюм шымдын өзү дагы исламга дал туура келет болгону арабтардын кийими
кийимин кыргыздардын кийимин кийиш керек да, ошол эле учурда исламдагы кийимдерге берилген тартиптин чегара сактоо керек. Бирок мусулман болгон болсо сөзсүз түрдө арабтын кийимин кийиш керек же бир башкалардын кийимин кийиш керек деген түшүнүктү алып келе турган болсо, бул таптакыр туура эмес маселе. Тагыраак айтканда, адам ошол эгерде мусулман боло турган болсо, анын кыргыз болуп калуусун, анын кыргыздыгын четке кагат деген сөз эмес, балким кыргыз боюнча эле мусулман болгон болсо, аны шарият толук колдойт, ага эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Мен азыркы кийип турган кийимим, мен жашаган мамлекет, өлкөдө ушундай кийим кийишет, бирок мен өзүм учкуч болгондуктан жанагыда жумушума барганда журналист мырза кийип турганда костюм кийип, ал эмес ошол жумушума таандык болгон галстугунда байланганга туура келет, анткени жумушумдун табияты мына ошондой. Рахмат. Акыркы учурларда ушул биз интернет булактарынан, башка маалымат булактарынан окуп жүрөбүз. Европа өлкөлөрүндө баягы мусулман динин кабыл алып жаткан жарандардын саны өсүп жатат. Ушул теп менен кетсек, жакынкы жарым кылым өтпөй Европа өлкөлөрү толугу менен мусулман өлкөсүнө айланып калышы мүмкүн деген пикирлер да бар да. Бул серепчилердин пикирлери. Европанын исламдашуусуна сиз кандай карайсыз? هو صحيح أن الإسلام قوة في أوروبا وأنه يزداد. Туура, чындыгында Европада ислам өтө күчтүү баратат, бирок сиз айтканчалык таризде эмес, аналиттер айткандай таризде эмес, анткени европалык саясатчылар өздөрү мусулманчылыктан коркуп, ал жердеги саман болгон нерсени самаркандтай кылып чоң кылып көрсөтүшүп, анан мисалы үчүн Франция 20 жылдан кийин, Бельгия 30 жылдан кийин толук ислам болуп калат деп, ошону менен ошол жердеги адамдар таасирленип жаткан, кирип жаткан исламга болгон кызыгууну азайтып, мамлекеттеги саясатчылардын көңүлүн буруп, исламга каршы бир күчтүү колдонууну ниет кылыш, ошентип адамдарды азгыруунун үстүндө. Рахмат. Сиз ушул исламдагы залкар окумуштуулары деген китептин авторусуз. Мусулман өлкөлөрүнөн көптөгөн илимпоздор чыккан, окумуштуулар чыккан, аалымдар чыккан, көптөгөн илимий ачылыштарды жасады. Мисалга астрономияны изилдеди, алгебрада көптөгөн ачылыштар жасады. Бирок акыркы учурларда батыш өлкөлөрү, башка Азия өлкөлөр ушул араб өлкөлөрүнөн ошо илим билим жагынан өтүп кетти да, ошо араб өлкөлөрү артта калган сыяктанат. Eski жетишкендиктерди кантип кайра жандантабыз? خطوات أول شيء أن نتمسك بديننا. Биздин мурдагы адамдарыбыз динди туура карманып, түз кармангандан жетишкендиктерге жетишкен. ثم الحرية. Экинчиден бул эркиндик, анткени эркиндик жок болгон адамдар көчүп баштайт. Азыркы учурда деле ошол батыштагы, чыгыштагы мусулман эмес өлкөлөрдө ачылып жаткан жанагы илимпоздордун, илимий ачылыштардын көпчүлүгүнүн авторлору мусулмандар. Булар өздөрүнүн мамлекетинен аларга болгон кысым, аларга болгон тосук, аларга болгон жанагы түрмө, аларга болгон бир зомбулуктун булар мамлекетин таштап, башка бир Европага жана башка мамлекетке көчүп кетип, ошол жерде өздөрүнүн илимин таасирин берип турушат. Батышта билесиздер, ошол чыгыштагы мусулман өлкөлөрүндөгү мамлекеттин башчылары күчтөнүп кетпесин, алар өздөрүнүн ачылыштарды кылып, анан алардын чыгарып аткан товарларын, буюмдарын албай койбосун, жана ошондой эле аларга мындай бир даяр кардарлар болуп бербестен өздөрү менен өздөрү чектелип калбасын деп, ошол өстүрбөй койгонго аракет кылып, атан ушундай бир иш-чараларды уюштурушуп, аалымдарды алып кетип же болбосо ошолорду өстүрбөй койгонго колунан келген салымдарын кошуп, атайын бир проектлерди жарап жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. عندنا مثال واضح اليوم تركيا. Мисалга карайсак, азыркы саясатта Түркиянын мисалында, Түркия алдыңкы өлкө болуп, алдыга жылгысы келип, аябай бир мындай бир жакшы кадамдарды кылып жаткан учурда деле батыштан ар кандай пикирлер келип, аларды башка бирлер менен чабыштыргысы келип, буттан чалууга болгон аракеттерди көрүп турабыз да. Демек Түркиянын мисалында эле бүтүндөй ислам дүйнөсүн эсепке алсак болот. مثال آخر مهم دكتور مرسي في مصر حكم سنة واحدة. Египетте бир жыл гана президенттик кылган доктор Мурсини тарыхын алып кара турган болсок, ал биринчи ислам дүйнөсүнөн чыгарыла турган машина, автомобиль, ошондой эле биринчи компьютер Samsung фирмасы менен келишкен, ошондой эле биринчи жанагыда космос, мисалы үчүн мусулман сүннит өлкөсү кыла турган иштерди кылып, кадимкидей батыл кадамдарды жасап баштаган убакта бүтүндөй батыштагы жана башка саясатчылардын бардыгы келип, ошол нерсеге аралашып, аны бийликтен кетирүүгө мажбур кылышты. Мына ушунун өзү ислам өлкөлөрүнүн кайрадан жандануусуна сырттан болгон сырткы факторлордун таасирлерин тийгизип жаткандыгын биз толук баамдасак болот. لكن إن شاء الله المستقبل المسلمين وإن شاء الله سنتغلب على هذه المؤامرات. Иншалла мында айлекердин бардыгына биз алдырбайбыз. Иншалла биздин жаштарыбыз туура ислам, таза исламды үйрөнүп, адилеттүүлүк, аруулукка аракет кылган сайын булардын бардыгы өзүнүн ордуна келет деген үмүттөмүн мен. Рахмат. Сиздин өлкө менен биздин өлкөнү көп жылдан бери ушул ислам дини байланыштырып келет бир жагынан. Экинчи жагынан жаңы саясий байланыштарды чыңдоо үчүн биздин президентибиз жакында эле араб өлкөлөрүн кыдырып келди. Ушул келечеги тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди, же болбосо келечекте Кыргызстан менен араб өлкөлөрүнүн байланышын чыңалышы экономикалык жактан, саясий жактан мындай болот деп элестетип айтып бере аласызбы? للأسف كل الدول العربية
ислам өлкөлөрү, араб өлкөлөрү Түркиядан башка өлкөлөрдүн дээрлик бардыгы СССР аймагындагы, Эсеңин аймагындагы ислам республикаларына булар жакшылыгын аяшты. Чындыгында булар СССРден бөлүнөр менен сиздерге көптөгөн жардамдарды берип, сиздер жанагыдай тамтың баскан учуруңуздарда колдон жетелеп, алар агалык жардам көрсөтүлөр керек эле. Бирок Түркия мамлекети колун созгон менен калган араб мамлекеттери байлык ашып ташып турган болсо дагы силерге татыктуу жардам бере алган жок. لكن هناك بوادر إن شاء الله جديدة سيكون هناك شيء من التعاون إن شاء الله بين بعض الدول العربية وقرغيزيا. Бирок айта турган маселе кээ бир сүйүнүчтөр нешеге мына сиздердин президентиңиздер барып келгенден бери кадимкидей бүрдөп байлап баштады. Мен ойлойм келечекте бул мындан дагы жакшыраак бир өңөттө кетет деген. بهذه المناسبة أنا درت في قرغيزيا. Мен айта турган нерсеге айтпай койсом өзүмдү кадимкидей күнөөкөр сезип калам. Бул сиздердин өлкөдөгү эркиндиктин бар экендиги. Ушул өлкөнүн президенти, өкмөтү, парламенттин адамдарга болгон адамгерчилик мамилеси, эркиндик мамилеси мени кадимгидей кубаттандырды. Мен мындан 12 жыл мурда бир келип кеткем. Андан кийин 5 жыл мурда Оштогу каргашалы окуяларда ислам алымдары менен келип өзүбүздүн сабактарыбызды өтүп кеткенбиз. Анан быйылкы келгенде адамдардын көз карашындагы өзүн инсан катары сезүүсү, кадимкидей кенен дам алуусу, динге болгон эркиндик, туура исламдын таралуусу, жаштардын мешитке келүүсүн көрүп отуруп, мен ойлодум, бул ислам ааламынын көпчүлүк жеринде мына ушундай эркиндиктин дамын башкалар сезген жок. Силердеги ар бир адам өзүн адам катарында, инсан катарында өзүн кеңири сезип, ар бир айткан сөз айткан укугу бар экендигин билип мен кубандым. Мына ушундай шарттарды жаратып берип аткан, ошого себеп болгон мамлекет жетекчилигине, Кыргызстан өкмөтүнө мен терең ыраазычылыгымды билдирем. Силердеги бар эркиндик чындыгында көпчүлүк жерде жок. Аллах таала баарыңардан ыраазы болсун демекчимин. أعظم حالات الوفاق الاجتماعي. Эң эле жаман нерсе мамлекет жетекчилиги өзүнчө бир жакта болуп, эл бир тарапта болуп, ортосундагы душмандык пайда болсо, анда бул өтө жаман нерсе. Бирок мен ушул жерде келип, мына бир жуманын арасында элдерге билген насаатымды айтып, адамдардан бир туура багытка үндөгө аракет кылып жүрүп байкаган нерсем ушул болду. Сиздерде эл менен мамлекеттин ортосунда, мамлекет менен элдин ортосундагы мамиленин бекем экендигин көрүп, адамдардын өзүнүн сөзүнөн уккан сөздөр, алардын мамилесинен улам силердеги саясаттын жакшы кетип атканын мен кадимкидей баамдадым. Бул айрыкча көп өлкөлөрдү кыдырып, ошолордогу саясий абал кандай, мусулмандардын абалы кандай, эркиндиктин даражасы кандай деп изилдеп жүргөн тарыхчы катары дагы мени абдан кубандырды. Кудайым мына ушундан жазбасыңар деп мен дуа кылар элем. Рахмат. Бир нече күндөн бери өзүңүз айткандай Кыргызстанда имамдарга, молдолорго лекция окуп жүрөсүз. Кыргызстандагы ислам, имам, молдолордун билим деңгээли тууралуу кандай ойдо калдыңыз? مستوى علمهم متوسط. Биринчи келгенде таптакыр мындай бир динден алыс калган, аты мусулман бирок мусулман илимдеринен кабары жок адамдарды көрсөм, экинчи келгенде бир аз жылыш бар экенин баамдап, бирок 5 жылдан кийин, акыркы келгенден кийинки быйылкы жылы келгенимде мен өтө чоң өзгөрүштөр байкадым. Бирок ошол эле учурда айта кете тургансын, өтө жогорку билим деңгээлде деп айта албайт элем, ортодон жогорку бааны берер элем. Анткени ошол жергиликтүү имамдардын араб тилин толук билбегендиги, ошондой эле булардын араб тил билбегенден улам араб тилиндеги булактар менен, илимий китептер менен байланыш кемирээк болуп, ошол араб тилиндеги түпкү жанагы булактар кыргыз тилине оодарылып, которулбаган себептен булардын кээ бир илимий булактардан алыстап калган себебинен бир орточо деп айттым. Бирок мен эгерде ушундай аракет менен бара турган болсо, анда туура исламды, туура түшүнүктүү Кыргызстандын молдокелдери, имамдары мен ойлойм жеткирет деген үмүттөм. Бирок алардын исламга болгон, динге болгон кызыгуусу мени абдан суктандырды. Акыркы сөз Кыргызстандын элине калууңуз. Ал-калима ал-ахира ма хия таманниятикум ли ахали Кыргызия. أنا أولا أتمنى لأهل. Мен Кыргызстан элине өсүп өнүгүүнү, даңгыр келечекти, ошондой эле жаштардын өсүп өнүгүүсүн, мында жакшы бир оомат, байманал жашоо каалайт элем. Албетте ушунун бардыгына адамдардын мусулманчылыкты кармануусу, туура исламды кармануусу жетет. Анткени Кур'ан-ы Каримде эгерде адамдар акыйкат жолдо жүрсө, адилеттүүлүк жолдо, арулук жолдо жүрсө, көдөндөр, көкүрөктөрү, көдөндөр таза боло турган болсо, буларга Кудай Таалам сөзсүз берекесин берет деген аят менен жыйынтыктагым келет. وأتمنى تدوم هذه الحرية التي رأيتها ولم أرها في كثير من بلدان العالم الإسلامي. Ошондой эле мен көпчүлүк ислам өлкөлөрүнөн, көпчүлүк араб өлкөлөрүнөн көрбөгөн эркиндиктин, силердеги эркиндиктин дагы уланып турушун мен каалап тилейт элем. وأتمنى أن تأتوا إن شاء الله أنتم إلى العمرة وإلى الحج ويحصل امتزاج بين الشعب القرغيزي والشعوب الإسلامية. Ошондой эле сиздердин барыңызда, анын ичинде ЛТР каналы, сиздер дагы умрага келип бизге конок болуп кетип, дайыма келип кетип турсаңыздар, ортобуздагы мамиле күчөйт деген ишенимде. قل له نحن ننتظره في العمرة والحج. Ошондой эле сиздин өзүңүз дагы мен умрага чакырып күтөр элем. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Күн маектин бүгүнкү чыгарылышында исламдын баалуулуктары тууралуу сөз кылдык. Коногубуз Мухаммед пайгамбардын урпагы Мухаммед Хасан Акил Аль-Шариф мырза болду. Көрсөтүүнү мен Кылычбек Мырзалиев алып бардым. Аман тажалалы.